Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 3 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1683 жылдын күз айы ченде жуңгар уйруттор кайрылып келип, казак менен кыргыздай өзөктөш элдин жерин жарым жартылай басып алат деп, Тооке хан менен Хан Тейиш караманча баамдай алышкан жок. Анткени Кыргыз ханы Тейиштен сокку жеген Галдан бул жолу Жунгариянын күнчыгыш жакасындагы Кара Эрчик деген чөлкөмдө кошуун топтоп Көк Нор жактагы калка эли менен элеттерди басып алууну көздөп жаткансыган. Ошондой эле анын көп сандаган кошуну Кытай-Манжу чек арасына жакын Шири талаада ат ойнотуп көчүп конуп жүрүштү. Кыргыз жерин басып алам деген ою оңунан чыкпаганы менен Галдан 3 жылдын ичинде тез эле ирденип, күч алып кетти да, ошо кездеги Азия чөлкөмүндөгү ири талаа өлкөсүнө айланганына Кытай-Манжу Багдыханды да аябай сүрдөп, чочуп турган чак эле. Анткени манжуларга каршы Кытай дыйкандары көтөрүлүш чыгарып, Багдыхан өз мамлекетинин ичиндеги карама-каршылыктарды баса албай айласы куруп жатканда, Галдан бошокту анын чекесиндеги чыйкан болчу. Ошондуктан оор кезеңде жуңгар уйруттор менен согушуу пайдасыз экенин сезген Багдыхан өзүнчө амал издеди. Тибеттеги Лай-Лама дининин башчысы Далай-Лама бир тилде сүйлөп, бир динди туткан жуңгар уйруттор менен Көк Нур жакты мекендеген элет жана калка элдерин жараштыруунун айласын кылып жатканда, Чин падышасынын элчилери көптөгөн алтын, күмүш менен кес-кес жибектен турган белектерин төөлөргө жүктөп, Далай-Ламанын алдына жетип келишкен болчу. Лай-Лама динин бек туткан, кылым карыткан кумурскадай көп Кытайдын тибеттиктерге таасири чоң. Экинчи жагынан тибеттиктер Кытай мамлекетин өздөрү үчүн тирек катары көрүп, Багдыхандын айткан дегенин эки кылышчу эмес. Эки мамлекет жеке өзүнө көз каранды болуп турганын сезген Далай-Лама аябай кубанып, Кытай элчилерине жакшылап сый-урмат көрсөткөн соң, Багдыханга салам айта баргыла. Менин көзүм тирүү турганда Галдан бошокту хан Кытай өлкөсүнө кол сала албайт деп сөз берди да, согушту токтотуш үчүн Галдан хандын Кара Эрчиктеги кошунуна Сая бандит Олуяны жиберди. Сая бандит Далай-Ламанын өтө эле ишенген кишиси, ал жуңгарлардын Чорос уруусунан боло турган. Анын жашы 60-тан ашса да 40-тардагы эр азаматтай жаш көрүнчү. Ал кайда жүрүп, кайда бастырбасын, калмакпы же казак кыргызы болсун, жолуккан жерден баары анын колун өөп, бутуна жыгылып, эч бир тирүү жанга кара санабаган Олуядай көрүшчү. Чынында эле көз ачык деп эсептешкендиктен көчмөндөр Саяны ыйык тутуша турган. Ал жуңгар уйруттор менен Монголияны Лай-Лама динине кийирип, бир да адамга зыяны тийбей оозунан жаңылган жок. Ал бири-бирине жат элдердин ортосундагы согушту кааламак тургай, дегеле тирүү жандын өмүрүн кыйган чоң күнөө деп эсептей турган. Андыктан Буркандын заң эрежесинде илгертеден айтылып келаткан «Атаңды өлтүргөнгө эниңди алып бер» деген насаатты ыгы келген жерде кайталап айткандан тажа чуда эмес. Сая бандит канчалык ыйык деп эсептелсе да, ал назили калмак болгондуктан жуңгар уйруттордун илгерки Чыңгыз хандыкындай бирдиктүү өлкө болушун каалоочу. Ал элдин башын кошуп, чоң өлкө түзүш үчүн бейкүнөө кишилердин каны төгүлөрүн да жакшы билет. Чоң өлкө түзүлгөн жерде жайы тарып, бөтөн элдердин аймактарына көз артуу башталат. Бөөдө жерден кан төгүү, чатактын башы жер талашуудан чыгат. Андай болгон соң элдер ортосундагы уруулар ичиндеги өз ара кан төгүүнү болтурбай коюуга мүмкүн эмес эле да. Ыйык Олуя далай жолу хан шайлоонун ичинде жүрүп, өзү деле далай эрет кан төгүүлөрдүн себепчиси болбодубу?
Ушуларды ойлой берип башын катырган сая бандит Галдан Бошокту хандын бай тактысына жеткенге чейин чарчап жүдөп калгансыды. Галдан Бошокту хан сая бандитти өтө урматтап тосуп, сый-сыпатын көрсөтүп жатса да, анын чарчаңкы түрүнөн улам бейчеки суроо бере алган жок. Бирок Олуя көп күнү ат арытып бекеринен келбегени да сезилип турат. Салт боюнча Олуяга бейчеки суроо бере албай өзүнчө кыжаалат болууда. Сая Олуянын көңүлүн калтыруу Далай Ламанын каарына калуу дегенге жатат. 3-чү күнү кечинде гана Олуя хан менен бет маңдай жалгыз отурганда ат арытып келген себебин айтып келип, Манжугутай Багды ханына тийишкениңди токтот деп сыпа эскертти да, көк нур жакта жашаган элет менен калка элине да катылбагын деген бүтүм чыгарды. Ичинен кан өтүп жатса да хан көпкө унчукпай туруп, 6-7 түмөнгө жакын кошун даяр турат. Аларды кантип таратам? Анда эле жоокерлерге кандай жооп берем деп келип, мындан башка мал жандыктын саны элдин башы көбөйдү. Аларды кантип багам деп сыпа унчукту. Каны ичине тартып турган Галдандын түрүн капарына албагандай сая бандит ханга кеңеш айткансыды. Анын кеңеш катары айтканы чынында буйрук эле. Сенин күн батыш жагыңда ойрот сыяктуу көчмөн элдер жашайт. Алардын тоолору жайыт отко мол, агын суулары көп, чөл түзөңдөрү андан бетер эбегейсиз кенен. Ал тарапка көчүп чык. Казак-кыргызга барып, алар менен кошуналаш жаша. Алардын дилин тарт, көңүлүн ал. Кыз берип, кыз алышып, бир эл, бир жердик болуп улагалаш жашаганга акылың жетпейби, ханым? Деп коюп, андан ары унчукпай отуруп калды. Казак-кыргыздын эли жерин чаап алып, аларды кырып ташта деп кеңеш берген жок. Галдан Бошокту хан Олуянын акыл насаатын түшүндү да, мен сиздин тилиңизден чыкмак белем, деп жооткотту. Ошентип Тибеттик Олуянын кеңеши боюнча Казак-кыргыз элинин тагдыры бир заматта чечилди да, шордуу эгиз эл күз ченде кызыл канга боелоорун аңдаган жок. Эгин бышып, мал жандык семирген күз маалы эле. 6 түмөндөн ашык колу бар Галдан Бошокту Казак-кыргыздын чегин көздөй кара таандай каптап, жооп келаткан чөлкөмдөн жору бөрүлөр кетпей, тээ алыста акмалап ээрчий учуп жүрүшөт. Калмак кошун канчалык дайынын жашыргысы келсе да, тегерек жакадагы эл журт жоонун Казак-кыргызды чапканы келатканын билип калышкан. Бул жолку жортуулда калмак сел кыргыз мекендеген Ала тоо менен Казак жайлаган Жети суу жактагы жайыты бай, дан аштыгы мол аймакты басып алуу максатын көздөп чыгышкан эле. Жайыт оту мол Казак-кыргыз жерин эңсеп келаткан калмактар канчалык сүйүнсө да ичтеринде кооптонуу бар. Калмак селдин арасында ойроттор менен ирегелеш жашап, ак калмак атанган кыргыздар да жүрөт. Калмакчаны суудай билген төлөңгүттөрдүн назили кыргыз. Алар аппак кожонун ордосунда да көп боло турган. Элин сатып, кусурга калгысы келбеген кыргыз төлөңгүттөр жоо ичинен качып, иле жайлаган Кудаянга жолуккандары да болду. Кудаян унчукпай турганда Чабарман ханга кабар кылгын деп, кайра артына чаап кеткен эле. Акылы тайкы Кудаян Чабармандын сөзүнө маани бербей, хан тийиш кыйын болсо, эми жуңгарларды чаап көрсүн дегендей бир нече күнгө дейре эч кимге ооз ачкан жок. Кудаян мырза минтип унчукпай жүрө берсе, биринчи кезекте өзүнүн эли чабылып мал жандыгы таланаарын эстегенде жүрөгү түшүп атасына калмак каптап келатат деген кабар бар. Анын канчалык чын же төгүнүн биле албайм деп акыл салган болду. Сары Сейит чыңырып жиберди. Кабарды сага ким айтты? Өзү калмак окшойт, бирок кыргызча сүйлөйт экен. Качан жолукту ал кабарчы? Бир жумадай болуп калды ата. Яг окуйгүн, ошондон бери унчукпай жүрө бердиңби? Анын чын төгүнүнө ишенген жокмун. Тукумуң өскүр деп кокуйлады Сары Сейит. Калмак жоо келатса, адегенде биздин тукум урук кырылат, мал жандыгыбыз таланып жылас болобуз.
Айласы куруган Сары Сейит бир саамга да аярылабай бала бакырасы менен катын калачтарды чүйдү көздөй көчүрдү да мал жандыкты да ала тоого сүргүлө деп буйруп, өзү топ атчан менен текести көздөй чапты. Текес жактан качып келаткандарды көрүп, жоо жакындап калганына ишенди да хан Тейишке киши чаптырды. Эл ичинде коога каңшаар күчөп, каркыранын үстү чаң топулоң түшүп жатканда хан Тейишке калмак сел жөнүндөгү кабар улам келе баштаган болчу. Эч аярылабай туш-тушка кабар берип, кошун жыйып жаткан хан Тейиш Тооке ханга да тил жиберген. Кокту колоттор аркылуу чубап келип жаткан кошунду кичи кемин менен чоң кеминге топтогула деп буйрук кылды хан. Бу жолку согуш бир аламат менен бүтөөрүн көпчүлүктүн жүрөгү сезгендей, ыйлаган катын бала, жолбун иттер көбөйдү. Кызылданды мол алган дыйкандар аларды калмак таппагандай кылып ороолорго куйшуп, же кап-кабыл менен тоолордун боорундагы кара үңкүрлөргө жик билинбегендей бекитип жатышат. Талкан бий менен хан Тейиш күнү түнү жандары тынбай, жоо жарыгын камдап, темир узанган дөөтү каналар иштөөдө. Коркуп үркүп, курулай жерден чуу чыгарбайлык. Кимде ким жоого аттангандан баш тартса, аларга айоо болбойт. Бир гана чара коркконго өлүм деп хан Тейиш жардык айттырган. Ханы бардын жаны бар дешип, жигиттер кыл чайнап кайраттанса, эркектен бизден эмнебиз кем дешип, келин кыздар эркек кийимдерин, курал жарагын камдап, машыгып жаткандары андан көп. Эли жерибизден ажырап, калмактарга кул болгончо өлгөнүбүз артык деп хан Тейиш жоокерлерге дем берсе, Талкан бей күндүр-түндүр көпчүлүктүн кашынан кетпейт. Өлүмгө башын байлап салган хан согушуунун айла амалын издеп, күндүр-түндүр башын катырат. Мындан 3 жыл мурдагы согуштук ыкманы колдонсок биз утулабыз. Согуш өнөрүндөгү ал эрежени калмактар билишет да. Ал эми алардын өз бетинче тапкан ыкмасы бардыр. Канткен күндө да калмактарды жазгыруунун жаңы эрежесин ойлобосок болбойт деп кол башчылары менен күндө кеңешет. Бу жолу душманды 3 Алматы жакка жазгыруу мүмкүн эместигин айдан ачык түшүндү. Мурдагы капканга түшкөн эски жолду эми галдан ылайым баспайт. Жырткыч айбан деле жаралуу болуп, запкы жеген эски жолду экинчи жолу кайталабайт. Капканга түшчү чыйырды жакшы билген түлкү сыяктуу галдан ханда сокур сезим жок бекен. Жуңгарлар бул жолу каркыраны басып өтүп, адегенде көлдү бүт алат да анан чүйдү көздөй чабуулга өтөт. Теңир тоонун ичине терең киргенден алар азырынча коркушаар. Капчыгай ашып, өрөөндөргө кол салуу галдандын оюнда жоктур. Биздин тоолордун ашуу төрлөрүндө кандай сыр жатканын эстеринен чыгарбас. Чүйгө да алар капчыгай аркылуу кирүүгө батынбайт. Боомдун ичи калмактар үчүн катылган капкан. Тар капчыгай ичинде бөөдө өлүм болчудай, алар жинде эмес. Боомдун оозундагы көт малдыга жеткенче жоонун мизин кайтарыш керек. Иле менен каркырадан тартып ысык көл менен чүйдөй ыйык мекенди калмактын колуна салып бергенден көрө караманча кырылганыбыз оң. Демек, улам калмактардын демин суутуп отуруп, көт малдыга жеткенче жуңгарларга туруштук бере албасак, кайыңды, көкөйрөктү ашып түшүп, чоң кемин менен кичи кеминде салгылашабыз. Акыркы чечүүчү майдан эгиз кеминде болот экен деп баамдап, бул жолку согуш оңойго турбасын сезди. Өзүн баш кылып, эки уулун өлүмгө байлап койгон хан Тейиш деле бир коркуп, үркүп койгон жок. Кээде өзүнчө сүйлөп жиберип жаткан хан душманды чоң кеминди көздөй жазгырышыбыз керек турбайбы деп дагы ойго алдырды. Маалымат боюнча галдандын 5 түмөндөн ашык кошуну бар. Душманды каркырада тосолук. Бирок айдың түз жерде калмактар аламан койсо жайпап кетер деп хан Тейиш башын катырат. Галдандын түмөндөгөн кошуну Жети суу жакты жайпайт. Тооке ханга да оңой боло койбос. Ошентип казак-кыргыз бул сапар бири-бирибизге көмөк бере албай калдык. Калмак сел каптап баратканы жөнүндө Тооке хандын кабары бардыр. Чабарман эмнеге кечикти?
дегендей күдүгөй кыялынан кетпей каржалат да көөдөнүндө жини кайнаган хан Тейиш туш-тушка чабармандарды үзбөй чаптырып, бир бүтүмгө келгенче 100 суроо туулуп, Талкан бийди жанынан чыгарбай, Вазири Алакчын менен уулдары Ак Кочкор, Каңкы, Көгөй Кожомберди, Байболот, Маңгыт, Карабагыш, Калматайлардын пикирин улам-улам сурайт. Ал аңгыча жуңгарлар казакты көздөй 5 түмөн кол баштап баратканы жөнүндө Тооке хандан кабар келди. Бүлбүлдөп жанган үмүт үзүлөт деген ушул. Өткөн урушта деле жуңгарлардын кошуну биздикинен эйкесе көп эмес беле деп жооп котту. Оңбогон галдан боорлош элди бөлөк-бөлөк жайлайын деген экен. Айлаганча деп кайраты таш жарган хан эртеси болгон колун алып, чоң кеминдин башы чендеги кайыңды аркылуу Ысык көлгө ашып түштү. Көт малдыга жетип, Каркараны көздөй бет алганда оң жактан калың караан көрүндү. Теңир тоо жактан келчү кол жок эле. Ким булар? Калмактар ал тараптан кол сала албайт. Не болсо да кыргыздар экен. Мынча кол кайдан чыкты дегендей көп караандан көзүн албайт хан Тейиш. Көмөкчү кошун ат башы нарынды мекендеген эзелки катагандар экенин билгенде хан «О, Теңир!» деп сүйүнгөнүн жашыра алган жок. Жоон топ атчандарды көздөй каршы бастырганда топ алдынан 7 жигит чаап чыгып, хандын алдына жетпей аттан түшүп салам айтышты. Кошун башы 25 жаштар чамасындагы Табылды болуп чыкты. Жүрөгү балкып сүйүнгөн хан Тейиш дагы аттан түшө калып, жигитти көздөй утурлаганда Табылды бак-бак эте сүйлөп: «Хан аба, жоо жакадан алган чакта эски дартты эске албайлык. Арыбаңыз, баарыбызды кыргыз атанын кусуру колдосун» деп колун сунганда Тейиш жаш жигитти көкүрөгүнө кысып, мойнунан жыттап жашып кетти. «Айланайыным, өркөнүң өссүн». Табылды хандын сакалынан өөп жатып: «Аба, кыргыздар Айкөл манастан бери бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган эл эмес белек. Кантелик аңдышып жүрүп азайдык, чабышып жүрүп чачылдык. Бир боорум, ошол жылкы кыргыз катаган чабышында экөөбүз тең жок элек. Анда биздин төрөлүү элик кезибиз болчу. Жалпы кыргыздын тагдыры кылдын учунда турганда кинелеше турган кезби? Айкөл манас менен эр кошойдун заманындай кыргыз атанын кусуруна сыйынып, кашык каныбыз калганча ыйык жерди коргойлук. Сизди хан көтөрүп жатканда эски дарт эстен чыкпай туруп алган. Келбегеним үчүн кечирим сурайм. Ата мекенден өткөн ыйык эмне бар? Эми мен көмөк көрсөтөйүн. Кыргыз жер үчүн кашык каным калганча калмакты кырайын деп келдим. Рахмат кырааным, деп хан Тейиш ого бетер жибиди. Бул урушта көбүбүз аман чыкпайбыз го. Душмандын жаалы күчтүү. Кошун алдыга узап кеткен. Хан Тейиш көк майдан түзөң жерде түштөнүп отурат. Табылды ала келген аксай менен арпанын бал кымызынан улам шимирип коюп, хандын моокуму канбоочудай. Ал касиеттүү көлдөн аркы ала тоого көзүн кадайт. Козунун ысык эти желип болуп, хан Тейиш менен Табылды экөө катар бастырууда. 100 чакты, 50 чактыдай майда топторго бөлүнгөн кайгуулдар кечээ эле көл алдындагы Каркараны бет алып кетишкен. Алардын кайтып келер учуру боло элек. Калмак сел кайсы жерде экени али белгисиз. Хандын кошуну да топтошуп чогуу жүргөн жок. Майда топторго бөлүнгөн кошун Чолпон атага жетпей, Кара Уйдун түзөңүнө келгенде ушул жерде байыр алабыз деген хандын буйругун алышты. Жол жүрүп чарчап чаалыкпасак эмне болду деп эч ким сураган жок. Кол башчыларын чогултуп алып, акыркы салгылашуу ушул жерде өтөт. Ага чейин Каркарага жетип, калмактар менен бир нече жолу беттешип көрөлүк. Жоонун колу көп. Аларга аламан коюп согушсак алдырып коербуз. Калмактар менен адеп беттешкенде эле демилгени бербеш үчүн качырткы салып, эки жака буктурма коюп урушканыбыз оң. Бул жолу калмактар көлдүн ичин толук алмайынча жандары тынбайт. Мурдагы урушта калмактарды биз оңой эле жазгырып кеткенбиз. Азыр алар алдатпайт. Каркарадан тартып Чолпон атага жеткенче аларды алсыратып, тобун бузуп, уктап жатышканда да тынчтык бербейлик. Түнкү уруштан калмактар аябай коркушат.
Өзгөчө алардын ат көлүктөрү менен тамак ашына түн ичинде кол салып айлаларын кетирелик. Кыргыз жеринин ой чуңкуру аларга тааныш эмес. Хоолордогу карагай чер, жол боюндагы курум таштар кыргыз жоокерлеринин жардамчылары, деп коюп, ушул жерде узунунан аң каздыра баштады. Аңдын туурасы аркан бою бар. Тереңдиги 3 укурук бойлогус болгондуктан кошун бүт катышып 3 күнү жандары тынбай иштешти. Андан чыккан кум топурактарды алыс ташытып барып, ың-жыңсыз кылып тегиздетип таштаган. Аңдын так ортосунан 3 атчан бастырып өтө турган көпүрө салдырып, үстүн топурак менен көмдүрүп, кара жолдон айырмалангыс кылып таштады да, аңдын калган жагынын үстүн чычырганак менен жаптырып, жука топурак таштатып койду. Мына ушул жерден калмак менен теке маңдай майданга чыгабыз. Качан биз аламан койгон калмактан качып жөнөгөндө, алар мына ушул аңгеке ат-маты менен кулап түшөт. Биз качып чыккан кыргызды бир жагыбыздан көл коргойт, экинчи жагыбыздан тоо жакын. Апай бет түзөңдөр уруш үчүн кыйла ыңгайлуу. Дегеле тоо жамынган кыргыз оңой менен жоого алдырбайт. Көпүрөнүн устундарында баш ченин кылчылбыр менен байлатып, аларды жерге көмдүрүп салды. Кыргыз жоокерлери чегинип калышса, устундарды сүйрөтө кетишмек. Майдан өтчү бул талаага күнү-түнү сакчылар коюлган. Непада ал түндө келип жапай кийик же балык уулаганы тоодон түшкөн аюулар кулап кетпесин деген сактык эле. Ошол эле күнү хан Тейиш Каркыраны бет алып жүрүшүн улады. Алдыга кеткен кайгуулдан али кабар жок. Хандын жүрөгү дүпөйүл. Байсоорунга жетпей Чолпон атанын үстү четиндеги кууш кокту бар. Коктунун эки жак бетиндеги булуңдар абдан кенен, ага көп кол батат. Коктунун ичи чытырман токой. Мына ушул коктучаларга табылдыны 3000 колу менен катып буктурмага койду. Баса ал кезде жарбаң чат аталчу коктунун кызыл урчуктарына күндүр-түндүр кароол коюп, табылды ал жерлерде жигин билгизбей жата берди да, кошун баштаган хан Тейиш Каркыраны көздөй жүрдү. Кошунду сактап калыш үчүн качып үркүп буйтап согушабыз, деп дагы кайталады. Жоону жазгырыш үчүн мен буйрук бермейинче эч ким эч жака чегинбейт. Чегинүү, качуу, жалаң менин гана көзөмөлүмдө. Бирок кайсы учурда качып, кай жерден токтоону да мен айтам силерге. Жоону алаксытыш үчүн качышпаса, жоокерлер бул жолу тикелей өлүмгө баратышканын сезип ичтеринен тынат. Душмандан жеңилсек да намыс алдырбайлык. Мен силердин кол башчыңар катары калмактар менен кашык каным калмайынча күрөшөм. Эгерде менин өлгөнүмө көзүңөр жеткен күндө гана туш-тушка чилдей тарап кеткиле. Өлгөндөн кийин менин сөөгүм душмандын колунда калбасын. Менин сөөгүм кордолсо, анын наалаты силерде калат. Биз жеңилип, жерибизди калмак басып алган күндө да калган каткан колду аман сактап, бала-бакыраны чер токойлорго, капчыгайларга ала качып кеткиле. Кыргыз тукум курут болуп калбасын, деген керезин хан көп айтты. Жолдо катар хан Тейиш ичинен күйүп, ичинен бук болуп келатты. Жаман айтпай жакшы жок. Эртеңки кандуу майданда кыргыз элинин башы биригип бекем турганда эмне? Уул ичкиликтен тартып, адигине менен сол урууларын бүт жогултсак, кыргыз деле калмакка каршы беш түмөн кол топтоп чыга алмак. Бөлүнгөндү бөрү жейт болуп, чамабыз чаркы кеткенине карабай жоого баратабыз. Кыргыз жоокерлеринин көбү жоодон кайра тартпаган эрлер. Ансыз деле ар бири өлүмгө баштарын байлап коюшкан. Согушта туудан ыйык эч нерсе жок деп туу тутууну Талкан бийге тапшырган эле. Туу жыгылган жерде кошундун ыркы кетет. Андыктан туу ыйык, тууну бек сактабаса кошун жеңилип калат. Кыргыз кошуну көлдүн алкымына жеткенде калмак сел илени бүт басып алды деген кабар алды хан Тейиш. Калмактарга айбат көрсөтмөк тургай, Кудаян илгери эле куйругун кыпчып келе берген. Азыр көптүн ичинде жүргөнү менен көздөрү тунарып араң турат. Каркырага жетпей хан Тейиш дагы бир кызык кабар алды. Кабар алып келген жигит ойрот ичинде такай жашап, ак калмак атанып кеткен Төөлөс экен.
Жигит алып келген кабарга хан Тейиш аябай сүйүндү. Себеби дегенде калмактын ар бир 5000 колунун алдына кылыч чаап, согушканды билбеген уйгурлар коюлуптур. Алардын кийингени калмак жоокерлеринен айырып алгыс. Беттеше келгенде алгачкы жаанын огун ошол уйгурлар тосуп калат да, калмактар оңой менен окко учпайт деп эскертти Төөлөс жигит. Бул кабардан кийин хан Тейиш калмак селдин бет алдынан чыкпай, анын каптал жагынан кол салып, эгер ойротторго алы келбей баратса, тоо таяна качып, жоону аларды кылуу жагын эскертти кол башчыларына. Төөлөс боордоштун алып келген кабары хан Тейиш үчүн өтө эле баалуу болчу. Кошун Каркырада бекинип жатканда 300 калмак өңүп келатканын көрүштү. Алар Галдандын чалгынчылары экенин сезгенде ак кочкор менен каңкы курчоого алып туруп тып-тыйпыл кырып салышты. Мына ушул жерден 10 чакты калмак качып кетүүгө үлгүрдү да, кыргыздардын буктурмада жаткан жерин Галдан билип калып, чоң ката кетиргенин сезди хан Тейиш. Калмак кошундан суурулуп келген Төөлөс жигиттин кабары боюнча Галдан Бошоктунун түмөндөгөн колунун башында анын инилери Гунжан менен Дөрчибач Ноён жана Дектекей мергендер турары белгилүү болду. Дөрчижап менен Дектекей мергенди эң мыкты кол башчылардан деп билчү кыргыз ханы. 5-чи күнү таң эртең менен калмактардын түмөндөгөн колу кара тумандай каптап, Каркыранын үстүн көздөй жылып келатат. Жоонун тике маңдайынан чыккан кыргыз кошуну жаа тартууга жеткирбей, дароо эки айрылып кетишти да, ойротторду толгоого алмакчы болуп ат коюшту. Кыргыз ханы илгерки согуш эрежесин өзгөртүп кеткенин сезген Галдандын тилеги ташкап, уйгур калмагы будуң чаң түшө аралашып, таймашуу керейли кечке токтогон жок. Кыргыздар улам туш-туштан качырып кирип барып, тоодакка тийген ителги сыяктуу кырчып жиберип, кайра артка качышат. Айласы кеткен ойроттор канчалык жандарын сабашканы менен кыргыздардын мизин кайтара албай, эмне үчүн кыргыздар калмактардын бет алдынан чыкпай, каптал жагынан согуп жатканын билбей, Галдандын башы маң. Бүгүнкү күnkү согушта уйгурлар жардам бермек тургай, бутка чалынып дегендей аябай жолтоо болушту. Ошого карабастан Галдан Бошокту уйгурларды кошундан таптакыр чыгарып салган жок. Ага кантсе да караан керек эле. Түш ой ат которуп минип, улам курут соргон кыргыз жоокерлеринин чарчай турган түрү жок болчу. Чаалыккан аттарына кыргыздар куйрук сугунтуп алганын бул жолу да калмактар билбеди. Калмактарды кысытып, алаксытыш үчүн жайчы, кара качы күн жаадырган жок. Галдан Бошоктунун катылган көмөкчү кошуну бар экенин хан Тейиш билет. Хан Тейиш негизги колун катып жатат деп түшүнгөн Галдан согуштун алгачкы күнү эле жанын үрөбөдү. Кайсы жерде болду экен хан Тейиштин катылган кошуну деп Галдан санаркайт. Жоокерлер ээрден кулап, аттар кишенеп, Каркыранын үстү ызы чууга батпай, бул күnkү согушта калмактар канчалык кырылса, кыргыз жоокерлеринин ичинде да чыгым көп болду. Эртеңки күнү Каркыранын үстүндө согушту улантса, кошунду кырып аларын сезген хан Тейиш түн кирери менен тезинен чегинген бойдон төмөн түшүп кетти да коктуларга, жылгаларга бекинди. Бул түнү кыргыз жоокерлери тоолордун бооруна от жагышкан жок. Мунун өзү да калмактар үчүн табышмак болчу. Чарчаган жоокерлер тамак ичип болгон кезде хан Тейиш эртең кандайча согушуунун жол жобосун айтып, өзү түн оогончо кароол чокудагы жыш бадалдын арасынан чыкпай амал издейт. Не кылса да жоокерлер биздин жүрөгүбүз. Аларды 1-2 күnkү согушта эле кырып алсак, элдин шоруна калдык дейбир. Демек эртеңден баштап Чолпон Атадагы жашыруун казылган орго жетмейинче калмактар менен ит уруш жасап, качып коюп, чегинип жүрүп отурууну көздөдү. Эртеси эртең менен эле кыргыз кошуну чегинип жөнөгөндө калмактар кошундун ыраатын бузбай, кыргыздардын артынан кууп бараткандай көрүнсө да, жакындап барып кол сала албады.
Ошентип кыргыздар Чолпон атага чейин чегинип келгенче согушту токтотушпай, ал түндө кыргыз жоокерлери уктап жаткан кошунга тике качып, кол салып, ат көлүктөрүн айдай качып, жакшы эле жүдөтүп таштагандай болду. Канчалык согушуп жаткан менен калмак кыргыздын деми сууй элек. Кыргыз кошуну толук бойдон согушка кирген жок деп түшүнгөн Галдан Бошокту дагы эле аяр. Галдандын чалгынчылары кыргыз колу жашынган жапсарга урунуп калып, кайра качып чыгышат. Күн жааган жок, асман көк-көк. Ысык көлдүн көркүнө Галдандын көзү түшүп, сулуу бийкечке сугу түшкөндөй таңдайын такылдатат. Касиеттүү ысык көлдү, ала тоону ажыдаардай арбап жатты калмак ханы. Айыгышкан, аңдышкан согуш 5 күнчө токтогон жок. Чолпон атанын төмөн жагындагы мерчемдүү жерге жеткенде хан Тейиш калмакка каршы негизги соккуну ургусу келип, катуу даярдык көрө баштаган. Калмак сел өтүп кеткенин көргөн табылды качан гана Тейиштен белги болгондо, калмактардын артынан чабуул коюш үчүн жүрөгү элеп-желеп болуп, таң атканча катагандын эр кошойдун урухуна тооп кылып чыкты. Менин көкөйүмдө кыргыз атанын деми бар. Эгерде калмактан коркуп качсак, Манас менен эр кошойдун кусуру урат, деп жоокерлерин шердентип, таңдын атышын күттү. Эртеси күн чыгып келатканда калмактар кошунду майданды көздөй кое берип, казылган узун орду көздөй жылып келатышат. Кыргыздар казылган аңгектин четине токтошту да, Кожомберди көгөй баягы көпүрө аркылуу калмакты көздөй чаап өтүп, хан Тейиштин атынан Галдан Бошоктунун өзү кыргыз ханына жекеме-жекеге чыгуусун өтүнүп, ат ойнотуп чаап жүрөт. Күлдөгөн калмак тарап түйшөлө түштү да, кыргыздар асман жаңырта кыйкырууда. Ханды хан эриөлгө чакырганда чыкпай койсо, андан өткөн арсыздык болбойт. Эгерде эриөлгө чыгып берсе, хан Тейиш аны жайлап салат. Канчалык көп кошун баштап келсе да, Галдан Бошокту далай мүшкүлдүн ичинен чыккан кол башчы эмес. Болгону ал кечил. Калмак кыргыз сыяктуу көчмөн элдин салтында эриөлгө чыккандан баш тарткан хан катын деп эсептелет. Эгерде майданга келген хан жекеме-жекеге чыккандан качса, ал жекеле кошун алдында гана тургай, тарых алдында шылдың болот. Ыгын-таап кыргыз ханы Галданды алкымдан тутуп калганын ал сезди. Бул Галдан Бошокту үчүн оңой сыноо эмес. Айласы кеткен калмак кол башчылары хандын ордуна анын бир тууган иниси Гунжан чыгат, деп айттыртты. Эриөлдөн баш тарткан Галданды кыргыз тарап катын деп шылдыңдай чуу салып, эки тараптын көзүнчө өлүп калгандан көрө инисин салып берип, Галдан кебелбегендей түр көрсөтөт. Эриөлгө калмак ханы чыкпаса, менин ордума уулум Ак Кочкор чыгат, деп айттырды хан Тейиш. Ак Кочкордун атын укканда жылан көргөндөй бүткөн бою калтыраган Гунжан хан Тейиштен бөлөк менен эриөлгө чыкпайм деп көшөрдү. Ак Кочкордун кыраандыгын Гунжан билчү. Көөнүндө хан агасы өзүн өлүмгө түрткөндөй көрүп, мокуп турган эле Гунжан. Мына ушундай соодалашуу учурунда, эгерде Гунжан Ак Кочкор менен чыккысы келбесе, өзү эриөлгө чыгарын айтып жар салды Кожомберди. Жар салды да чоң атасы Солтон бийдин агасы экенин эскертип, Гунжан менен эриөлгө чыгаарын билдиргенде, кыргыздар Кожомбердинин башына чопкут кийгизишип, көйнөк ичиндеги бөдөнө көз соотун кармап көргөн болушат. Кожомбердинин оң колунда долонодон жасалган көк союл, сол колунда айбалта. Хан Тейиш берген алмаз кылычты ал кындан суурган жок. Союл чабуу жагына келгенде кыргыздар өтө устат деп уккан Гунжан ноён сыр найза сунуп, Кожомбердинин качырып келатканы менен өтө сак болчу. Сыр найза көкүрөгүнө кадалаарда башын аттын сол капталына ката коюп, сыр найзаны улам союл менен кагып жиберет. Бир кезде чарчап калган Гунжан найзасын жерге сайып таштап, эр болсоң айбалта менен жеккеге чык деп белги берди. Ошол жерден сүйүнүп кеткен Кожомберди баатыр союлун ыргытып жиберип, айбалта менен согушууга кирди.
бирок алмаз кылычтын туткасын сол колунан чыгарган жок. Айбалта сокконго Гүнжан аябагандай устат экен. Кожомберди айбалта шилтерде Гүнжан башын аттын оң капталына ката коюп жатканын байкап, мунун сол жагынан чыгайын деп мышыктай аңдайт. Бир кезде Кожомбердинин айбалтасы Гүнжанды билек ченден чырпып кеткенси деле колу шалдайган ал башын аттын оң жагына катмакчы болду. Оңуту келе түшкөндүктөн кындагы алмаз кылычты шап сууруп алып, ноёнду моюн талаштыра шилтеп жиберди. Шоодой узун алмаз кылыч анын желкесинен шылып кетти да, ноён ээрге өбүктөгөн бойдон кулады. Кыргыз тарап менен калмак тарап чуручуу түшүп 5-6 даекчи жетип келгенде алмаз кылыч Гүнжандын желкесин кыйып кеткен экен. Өз милдетин кылдат бүтүргөн Кожомберди майданды айланта чапкылап чуу салган жок. Эри өлчүнү жеңүү деген бүтүндөй калмакты жеңүү эмес экенин ал көрүп турат. Кармаш али алды да, ошондуктан кебелбеген Кожомберди көпүрө аркылуу кыргыздар тарапка чаап чыкты. Эри өлдүн шарты боюнча бир жактын эри өлчүсү жеңилсе, эки тарап бөлүнүп кетишип, урушту мерчемдүү учурга чейин токтотуп коюшуп, кайра улантышчу. Гүнжан жеңилген соң калмактар бул салтты кармашкан жок. Алар ат коюп, ыккыс берип каптап келатышканда, оор четинде турушкан кыргыздар жаа огун учурууда. Калмак кошундун кылда алдында уйгурлар экенин кыргыз жоокерлери билбегендей түр көрсөтүшөт. Калмак сел каптап келатканда, кыргыздар жүрөгү түшкөн адамдан бетер улам-улам жаа тартып коюп чегине башташты. Муну көргөн калмактар жалпы аламан койду эле өзгө өткөн кыргыздар көпүрөнү өздөрү менен сүйрөп кетишти. Мына ушул кезде жалпы ат койгон 5000дей калмак биринин үстүнөн бири аңга кулап жатканда, эң артта буктурмада калган табылды чабуул койду. Ак кочкор каңкынын колу калмакты каптал жагынан толгоп мойсоп келатат. Заматта көп колунан ажыраган калмактарга галдан бошокту дагы бир 5000дей колун көмөккө берди. Табылдынын колу бүт бойдон көмөкчү калмактарды шылып жатканда, кыргызга кол салган калмактын негизги кошуну ак кочкор каңкы тарабынан майтарылып калган болчу. Колунун жарымынан ажырап, табылды алсырай баштаганын көргөн хан Тейиш 1000 чакты көмөк берип, Алакчынды майданга салды. Жаңы күч, жаңы атчандар кошулганда, арты көздөй качкан калмактарды тосуп алып, табылды жанчып жүрөт. Канчалык мыкты салгылашса да, Алакчын менен табылдынын колу аз эле. Кыргыздар жапырт моюн бербей, кырчылдашуу күчөгөн кезде Алакчын менен табылды негизги кошундан бөлүнүп, алдан тайган алар тоо тарапты көздөй чегинде эле аны байкаган хан Тейиш дагы 500 кол көмөк берип, уулу ак кочкорду жиберди. Ким бул? Деп сурады Кароол дөбөдөн галдан бошокту. Хан Тейиштин увазири Алакчын мырза дегенде 1000 кол берип чотур мергенди жумшады. Тоо таянып кетелекте курчоого алгыла. Увазири колго түшсө кыргыздар майтарылат. Тирүү кармагыла Алакчынды. Тирүүлөө колго түшүргүлө деп буйруду. Алакчын менен табылдыны курчоого алганга үлгүртпөй, ак кочкор чотур мергендин этек жагынан жайпап баратат. 500гө жетпеген атчан чотур мергендин 1000ден ашык колун мойсоп баратканын көргөн галдан бошокту. Бу кайсы баатыр? Деп сурады. Бул өзү хан Тейиштин уулу ак кочкор. Накта көкжал экен. Деп коюп, Алакчынды тирүүлөө колго түшүрүш үчүн дагы 500 атчан жиберди. Табылды менен Алакчын чарчап чаалыгуу менен иши жок калмактарга моюн бербей жатканда, кошумча 500 атчанды көздөй ак кочкор чабуул койду. Ак кочкордун 300 атчаны калмактарды тоо этегиндеги согушуп жаткандарга жеткирбей койгондун ортосунда калмактар Алакчынды курчоого алып калышкан эле. Уазир колго түшүп калат деп корккон ак кочкор Алакчынды көздөй чапты. Мына ушул кармашта Алакчындын атына ок тийип жыгылды да, уазир катуу жарадар болду. Көлдүн үстүн өрт каптагандай кызарып, күн батып бараткан кез. Чегинип тоо таянгыла деп буйрук берген хан Тейиш кебелбейт.
Бирок бүгүнкү майдан кыргыздардын көп күчүн алып койгонун түшүндү. 3000дей колумдан ажырадым окшойт, деп ичинен кан өтүп, Алакчын мырза катуу жарадар болду деп укканда сыздап жиберди. Бүгүнкү Кызыл Кыргында көптөгөн баатырлардын катарында Кулжыгач бийдин уулу Сүтемген каза болуптур. Каптал жактагы Ала тоодон толгон ай көтөрүлүп келатат. Калмактарда кайтып келишип, согуш өткөн тала ээн. Калмак кыргыздын сөөктөрү жер бетин бербейт. Тирүү калып, араң жан жаткан жоокерлердин сөөгүн майдандан алып чыккыла. Өлгөндөрдү таң атканча ташып кетпесек, ит кушка жем болот, деп хан аман калган кошунду баштап, Күнгөй Ала тоосунун Чырпыкты деп аталган коктусуна жеткенде бел чечип эс алгыла деп өтүндү да, хан үчүн тигилген көк жибек чатырдын туш женинде колтулдап агып жаткан көк кашка булактан жата калып шимирди. Көзү чанагынан чыгып, жаны жыргай түшкөн хандын алдына табылды басып келди. Керээли кечке салгылашканына карабай алдан тайып, чарчап чаалыкканын билгизбейт хан. Кырааным, Алакчындын ал-акыбалы кандай? Деп сурады. Өтө эле оор, хан аба. Адам болушу күмөн, деди табылды. Хан ошондон кийин чалкасынан түшкөн бойдон жата кетти да, көктү тиктеп унчуккан жок. Калмактарда ыксыз кырылды. Мен дагы колумдун жарымынан айрылдым окшойт, деп ичинен кан өтүүдө. Кантиш керек. Калган кошун менен калмак селди токтотууга болобу? Дагы бир-эки жолу калмактарга катылсам бүтүндөй колуман ажырайм. Чегинип жүрүп отуруунун да чеги бар. 3 Алматы менен Иле тарап бүт бойдон калмактардын колунда калды. Дагы бир аз күндө касиеттүү Ысык көлдөн колдон калат. Анан кантем? Чүй менен таласты басып алмайынча Галдан Бошоктунун жаны тынбайт. Ушуларды ойлой берип көзү илинип кетиптир. Куш уйкудан ойгонгон хан тийиш куландан соо болуп калган эле. Хан көк чатырга киргенде колуна суу куюшуп, алдына бышкан эт, казы, карта менен кошо кымыз алып келишти эле, аларды карап да койбостон Гүлазыктан деп ооз учун кыбыратты. Мээр чөп кошулган Гүлазыктан шашпай отуруп бир кара аякты түгөткөн хан Кыраандын акыбалы кандай? Деп сурады Байсейиттен. Ханым, ал жайы өтө эле оор. Качы дарымчы кайда? Алакчындын жанында отурат. Ал эмне дейт? Мал болбойт го деп койду дарымчы. Дарымчы Кудай бекен. Айтымдарына караганда денесинде тамтык жок дешет. Акырегине кадалган жаанын угун сууруп алганда тилден калыптыр. Кайран эр. Баатырдыгы жанда жок эле. Айлаганча, бул согушта көбүбүз жан таксын болорбуз, деди Кебелбей. Ата журт үчүн жан куюудан өткөн бакыт болбойт. Бирок биздин өлүмүбүз калмактарга оңойго турбаш керек. Байсейит менен Көгөй Кожомберди хандын артынан ээрчип баратышат. Ай жарык, түн салкын эле. Тийиш чатырга киргенде Алакчын сулк жаткан. Анын жанында Табылды менен Кара Качы отуруптур. Ханды көргөн экөө тең ордунан тура калышып, хан чөгөлө калып, вазиринин чекесинен акырын өптү да жай сүйлөдү. Кыргызга хан шайласа да жараша турган кыраан эле. Айрылып калат окшойбуз. Чатырга талкан бий баш болуп бай болот ак кочкор менен каңкы кирсинчи, деп өтүндү хан. Алакчындын тамырын кармап көргөн Качы сүйлөдү. Дарынын күчү менен кармап отурам. Болбосо алда качан эле үзүлүп кетмек. Алакчынды сактап калбасаң, эмнең дарымчы? Деп хан тийиш жооткоткондой сүйлөдү да, эшиктен баш баккандардын келишин күттү. Үй ичи тынчтанганда хан тийиш кебин улады. Жүрөгүндө жаалы бар баатырдан ажырап калчудайбыз. Мындан ар бирибизди өлүм ушинтип алка жакадан ала берет. Мен силерди эртеңки күн жөнүндө акылдашып алайын деп чогулттум, деп тымый калып сөзүн улады. Ушу бойдон биз кошунду алып кеминге кирип кетсек, калмактар бизди качты деп ойлошот. Алар биздин артыбыздан сая кууп жүрө беришет. Карышкырдан качкан итке окшоп, акыры калмактын жеми болобуз.
Айткыла, кандай айла кылабыз? Качып отуруп токтоор жерибиз кайсы? Деди Байболот. Хан Тейиштин жүрөгүндө да ушул суроо турган. Эми ал кол башчыларга буйрук бере сүйлөдү. Кеминге кире качканга шашпайлык. Коктуголоттун баары биздин чебибиз. Аттарды, жүктөрдү бел ашырып жиберген соң үстүнөн таш кулатып, душмандын айласын кетирели. Чоң кеминге ашып түшкөнгө дейри далай калмакты жайлайлык. Бир кыргыз жоокери 4 калмакты жайласа эле душман жеңилет да. Тоолуу жерлерде калмак согушуп көрүптүрбү? Ошондуктан дагы бир 2-3 күнчө тоо бетине жармашып калмактарды жайлай берелик. Алардын жоокери көп жапа чегип сан азайса бизге жакшы. Хандын айткан дегенине эч ким каршылык кылган жок. Жоокерлер ат көлүгүн отко коюп, курал жарактарын чуктап алып, бир аз убакыт болсо да уктап, эс алууну ык көрүштү. Хан Тейиш өз өргөөсүн көздөй келатат. Бабаң көгөйдү ыксыз баатыр болгон деп укчумун. Сенин бүгүнкү эрдигиң андан кем калган жок, Кожомберди, деп коюп, жанындагы кылычты кындан сууруп алды да, аны ай бетине кармай берип, карагылачы, мизи көгүш тартып, жалындап күйүп турат. Айкөл манастын Зулпукору жөнүндө шиберге койсоң өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен деген ыры бар. Мына бул менин колумдагы алмас кылыч эр манастын Зулпукорунан кем калбайт. Бул кылычтын касиетин эч ким билчү эмес эле, Кожомберди. Баатырдыгыңа бу кылыч жарашып, сен бүгүн калмак ноёнунун башын кыя чаптың. Гүнжаң болгондо да Галдан Бошоктунун бир тууган иниси эле. Бүгүн мен Байсейит мырза экөөңөргө кылычтын сырын ача кетейин. Билбестик кылып кокустан кылычты жоготуп албагыла. Бул алмас кылыч кыргыздар урунган кылычка таптакыр окшобойт. Шоодой узун, ичке десе ичке, мизине бүт бойдон алмас чөгөрүлгөн. Бул кылычты ташка салсаң таш кесет. Ал эч качан мокобойт. Бул алмас кылычты падыша Аксак Темир өзү урунган. Ал өлгөндөн кийин кылыч анын урпактарынын бири Бабыр падышанын колуна тийген. Бабыр жөнүндө кабарыңар барбы? Бар эмей, деп жиберишти Байсейит менен Кожомберди. Эгерде экөөңөрдүн Бабыр жөнүндө кабарыңар болсо, мен аңгемемди улай берейинби? Деди хан. Колуңузда жүргөн ыйык кылычтын сырын мурда Чаа баатыр сизди хан шайлаганда айтпады беле? Калганын айта кетиңиз, ханым. Падыша Бабырдын кошунунда 2 ишенген адамы болгон. Бирөөнүн аты Ибрагим Сару, экинчисиники Самат Сару. Экөөнүн тең Назили кыргыз. Ибрагим Сару падышанын казынасын тутса, Самат Сару Бабыр кайда жүрбөсүн жанынан чыкпаган найзакери болгон дешет. Самат Сару такай эрүүлгө чыгып, Бабырга намыс алып берчү. Бабыр падыша Шейбани хандан жеңилип, Ооганстанга качарында бир жылча Алайдын улуу тоолорундагы чогороктордун арасында жан сактайт. Самат Сару падышанын жанынан чыкпай, аны көздүн карегинде коргойт. Кыргыз ичинде жүрүп ачкадан өлбөй, душман колуна түшпөй, Ооганстанды көздөй тентип бараткан Бабырдан Самат Сару мени кошо ала кетпей, аксы деле таштап кетсеңиз экен деп өтүнүптүр. Ак кызматын кылган Самат бабабызды өз жеринде калтырып, падыша мына ушул алмас кылычты белекке карматат. Эшим хандын зайыбы Төрайым Саруудан чыккан Көнөк баатырдын кызы да. Атактуу Көнөк баатыр Самат Саруунун тукумдарынан. Я Кудай, дешти эки баатыр. Ошо бойдон Аксак Темирдин бул касиеттүү алмас кылычы биздин ата бабанын колунда сакталуу жүрүп, акыры көкүмдү Ташкенге хан шайлаганда Көнөк баатыр аны ырымдап атама тапшырган. Кожомберди менен Байсейит мырза ханга суроо беришкен жок. Хан Тейиш кебин улады. Бу кылыч кыргыз элинде сакталуу жүргөндө кыргыздар жоголбойт. Эгер биз эртең калмактан жеңилген күндө да кайрадан түптөлүп, душманды акыры жүрүп эли жерибизден кууп чыгабыз. Эртең бүрсүгүнкү согушта мени аман сактабасаң кой, кылычты алып майдандан чыгып кет, Байсейит,
Байсейит чоочуду. Ханым, кылычты уулдарыңыздын бирине берсеңиз болбойбу? Эгер кокус согушта сиз мерт болсоңуз да балдарыңыздын бири аман калар. Байсейит мырза, баланын кебин сүйлөбө. Мен бекер жерден сага керез калтырып жаткан жокмун. Бул согуштан менин уулдарымдын бири да аман чыкпайт. Ак кочкор менен каңкы алмас кылычты алып качып майдандан кетип калат деп сага ким айтты? Майдандан качып чыккандан көрө алар өлгөндү артык көрүшөт. Мен түшүмдө аян көрдүм. Бул согуштан мен дагы аман чыкпайм. Ошондуктан менин жан сакчым катары сөөгүмдү талаада калтырбагын. Көзүмдү карга кузгун чукуп, сөөгүмдү ит куш мүлжүбөсүн. Сөөгүмдү майдандан алып чыгып кете алсаң, берик тоонун чокусуна көмгүн. Арбагым козголгон сайын тоонун үстүн булут чалып, чүй жергесине шатыратып жамгыр жаай берет. Ошондо билген, билбеген эл журт бул хан тейиштин көз жашы, же хан тейиштин жамгыры деп айта жүрүшөр. Ханым, деди Байсейит, анча болду айта кетиңиз. Кокус аман калсам, сиздин керез боюнча алмас кылычты кимге тапшырайын? Кылычты сактап жүрүп эр жеткен уулуңа бер. Менин уулдарым көп, ханым, кайсы уулума берейин? Мага жеткен аян боюнча кыргызды эркиндикке чыгарып, эли жерибизди душмандан бошото турган 2 уул бар. Ошолордун бирине кылычты тапшыр. Кимдер алар, ханым? Сенде Солтоной деген уул бар. Ошол эр чыгат. Талкан бийде дагы бир уул бар. Ким ал, ханым? Талкандын Солтоной менен жашташ Кошой деген уулун айтам. Ал экөө акыры жүрүп кыргызды эркиндикке чыгарышат. Алар тайеке жээн, жашташ, кылычты кимисине берейин? Эгер менин сөөгүмдү майдандан алып чыгып кете ала турган болсоң, алмас кылычты уулуң Солтонойго бергин. Ханым, бул керезиңизди аткарам, деп жиберди Байсейит. Ушул кезде дымы чыкпаган алакчынды тиктеп, Табылдынын санаасы санга бөлүнөт. Чекесине колун коюп, улам-улам анын жаагынан ысылай, бетинен аярлай өбүүдө. Ичи өрттөнүп түн огон кезде ал дарымчы качыны кетирип жиберди. Качынын эле чыгып кетишин күтүп жаткансып, алакчын көзүн ачты да, сен кимсиң дегендей жигитти тиктей берди. Бир боорум, ойгондуңузбу? Сен өзүң кимсиң? Туюк суроо салды алакчын. Мен Табылдымын. Эр Табылды турбайсыңбы? Деп аны колдон алды вазир. Байке, мени тааныдыңызбы? Жалооруду Табылды. Тааныдым, бир боорум. Мени өз колуң менен узатып кой. Кайда узатайын, байке? Кайда узатмак элең, бейишке да. Бейиште эмне бар, шашпаңызчы. Айлаганча барам да. Табылды жашып кетти. Кырааным, чабышып жүрүп чачылдык, аңдышып жүрүп азайдык, кызыл кыргында жолугабыз деген кимдин оюнда бар эле? Бир боорум, кур бекерден эски жаратты тырмабачы. Хан тукуму Бөтөн бийге телинет деп кимдин оюна келиптир? Мен кимге телиндим, бир боорум? Хан тукуму элеңиз го, байке, телинбедиңизби Бөтөн бийге? Мен эч кимге телинген жокмун. Муратаалы бий өз атам. Сиз байыркы катаган экениңизди унуттуңузбу? Сиз Айкөл Манас менен бир жүргөн Эр Кошойдун тукумусуз. Эр Кошойун ким? Бир боорум, Эр Кошой катагандардын куту эмес беле? Эр Кошой катаган беле? Деп сурады алакчын. Алакчынды жөөлүп жатат деген Эр Табылды жалооруду. Байке, Эр Кошойду унутуп койдуңузбу? Аны билем. Эр Кошой кыргыз болчу. Болгондо да эзелге кыргыздардан эле. Айкөл Манас экөө кыргыздын башын кошуп, кыргыздын намысын коргогон эрлер. Андай болсо, Айкөл Манастын уруусу ким? Айтып көрчү. Табылды оозунан алдыргандай мелтирей түштү да, Манастын уруусун билбейм, деп деми сууду. Айкөл Манастын уруусу ким экенин мен да билбейм. Эр Табылды энем, Эр Кошой менен Айкөл Манас кыргызды урууга жиктешкен эмес. Сен экөөбүз тең кыргызбыз, бир боорум. Башка караан күн түшкөндө кыргыз жерин душмандан коргобосок,
Бизди кыргыз атанын кусуру урбайбы? Калмак менен алышып, кыргыз кыргын болуп жатканда көмөккө келгениң жакшы болду. Мен сага ыраазымын. Табылды кадимкидей ыйлап жиберди. Байке ай, кетпеңизчи тиги жайга. Мындан ары экөөбүз чогуу жүрүп кыргызга уютку бололук. Сиз экөөбүз катар жүргөндө калмакка алдырбайбыз. Бир боорум, мен алдан тайып чарчап калдым, деп Алакчын оозун араң ачты. Кыргыз атанын алдында менин жүзүм жарык, анын кусуру эми сени колдосун. Кыргыз туусун сен бийик көтөр. Эр кошойдун алдына мен ак баратам. Табылды буркурап ыйлап жатты. Байке ай, антип айтпачы, кетпечи, бир аз токтой турсаңыз. Кетким келбей эле жатат, бирок аябай чарчап калдым. Бир боорум, сиз айыгасыз, өлбөйсүз. Көп эле кейбе, өлбөгөн адам болбойт. Менин жашымда жарык дүйнө менен кош айтышуу оңой бекен. Эр кошой экөөбүз ээрчишип алып кетип бараткан элек. Сени көрө коюп мени таштап кетти. Табылды кайрат кылды. Непада үзүлүп кетсеңиз кара жерге өз атаңызды айтып жашырам. Анын кимге кереги бар? Сиздин урууңуз катаган Шамей султандын уулу болосуз. Жаңыласың, бир боорум. Мен кыргыз атанын кулунумун. Мен деген эзелге кыргызмын. Көөнө кыргызды бөлбөйлүк, иним. Байке, сиздин сөөктү кошой коргонго ала кетейин. Эр кошойдун жанына коюп, сизге арнап күмбөз салам. Алакчын муңайды. Мага кыргыз жеринин бардык бурчу ыйык. Менин сөөгүм кыргыз топурагынын кай жеринде жатпасын ыраазымын. Анда эле сиздин тукумуңуз өздөрүнүн катаган экенин таптакыр билбей калбайбы? Менин тукумдарым акыры жүрүп өздөрүн катаган экенин тана койбос. Бирок алар катагандын туусун көтөрбөй кыргыз туусун көтөрсө болду. Мына ушул кезде Алакчын демиге албай араң сүйлөп калган эле. Айласы курган Табылды буркурап ыйлап жатты. Байке ай, кетпечи. Чарчадым, деп оозун араң кыбыраткан Алакчын дем ала албай барып, көзүн жумган бойдон ойгонгон жок. Байке ай, байке, деп боздоп жаткан Табылдынын үстүнө хан тийиш кирди да Алакчындын чекесинен сүйүп туруп, сөөктү берик тоого алып барып аманат койгула. Кийин тирүү калгандар Алакчынды таласка ала кетип, Манас атанын күмбөзүнүн жанына коёр, деп кебелген жок. Кара качы Алакчынга жаназа окуп болгон соң, бата кылган хан тийиш кошунду аралап кеткен эле. Денеси чыңалып таштай каткан хандын жанына эч ким жолободу. Дагы бир 3-4 күнгө туруштук бере алар бекенбиз деген сана оюнан чыкпады. Бул сапар хан тийиш өлүмдү ойлогусу келген жок. Эртеси тоо жамынып согушкан тийиштин колу калмактарга 3 күнгө дейре моюн беришпеди. Ушул кезде Кочкор ата тараптагы Кубакынын бели жактан чыккан көп атчан кошун көрүндү. Бул күчтүү кол калмактардын этек жагынан өйдө көздөй сүрүп, калмактардын айласын кетирип жатканда хан тийиш аларга Байболот баштаган 300 атчан көмөк жиберген эле. Кубакыдан чыккан колду тоо таянган кыргыздарга жеткирбей жайлайбыз деген калмактардын аракетинен эч нерсе чыккан жок. Жаңы колго Байболот жетип келип, Дектекей мергенди бир майтарды дейсиң, ал өзүнүн калың колуна кире качып араң дегенде кутулду. Кыргызга көмөккө келген баатырлар өзгөндүн үстү чениндеги Көгарттан бери аттанып чыгышкан Курманбек баатырдын тукумдары Семетей, Чоботой, Базыстан чыккан Улак баатыр жана алардын кабактык жээни Карагул экен. Кыргыздар кырылганда биз жата берсек арба курбайбы деп Жалалабадтык тейиттер да кол курап келе беришиптир. Бул Семетей баатыр 40 жигит курап алып, жалгыз өзү калмакка кыргын салып, ээн тала Эрме чөлдө көкүрөгүнө найза жеп өлгөн эр Курманбектин чөбүрөлөрүнөн болчу. Ошондон бери Курманбектин тукумдары жоо келгенде Көгартты ашып келип, аркалык кыргыздарга көмөк берип кетишчү.
Биринчи эле күнү урушуп жатып кошунунун жарымынан ажыраган Семетей менен Чөбөтөй түн ооп барып хан Тейиштин кошунуна кошулушту. Канчалык кырылганына карабай, көптүгүнө салып Галдан Бошокту согушууну токтоткон жок. 5 күнү хан Тейиш кошунду бүт кырып албас үчүн аларды чоң кеминге алып кирип кетти да буйруду: "Качыдарымчы, эми болгон өнөрүңдү көрсөт. Калмактар бел ашып келатканда алардын как жокусуна мөндүр аралаш кар жаадыр." Тейиштин кошуну чоң кеминде жатканда ашуу белде калган калмактардын үстүнөн адегенде жамгыр куюп, андан соң мөндүр аралаш кар жаай баштады. Мына ошол кезде Галдан Бошокту хан артка чегинип, теске этегинде эс алып жатканда ак желек көтөргөн кыргыздар жетип келишти да Галданга ийилип салам беришкен. Баяттан бери кыжыры келип отурган хан: "Силер кимсиңер?" деп ачууланды. "Калмак сел каптап келатканда тоолордун капчыгайларына жашынып калган бугуларбыз. Хан Тейишке бир дагы жоокер берген жокпуз" дешип элчилер кашкайышты. "Башчыңар ким?" деп кекетти Галдан. "Башчыбыз Майчак мырза менен Суксур. Мага кандай жардам бере аласыңар? Биздин ичибизде дагы жайчыларыбыз бар. Эртең таң азандан күндү ачып берип, калмактарды чоң кеминге алып киребиз. Хан Тейиш билбеген жапыс ашуулар бар. Мындан бөлөк дагы кандай жардам көрсөтө аласыңар?" "Азирети ханым, биз кеминге ашып түшчү бөрү жолдордун баарын билебиз. Кайсы жерде кантип согушуу жагын айтып беребиз. Биз кол кабыш кылсак, кыргыздар сөзсүз жеңилет. Көрсөткөн жардамыңар үчүн эмне берейин? Калмак ханына коёр шартыбыз бар. Силер мага шарт коесуңарбы?" "Азирети хан, сыйга сый, сыраякка бал. Айткыла шертиңерди", деди хан. "Азирети хан, мындан ары биз, бугулар, калмак менен аралаш жашагыбыз келет. Ошондуктан биздин элди кордой көрбөңүз. Кордобош үчүн мен бугуларды башыма чыгарайынбы? Ханым, бугулар сизге букара болуп эле тынч жашасак дейбиз. Жеке бугулар тургай мен жеңилген кыргыздардын бирине да кордук көрсөткүм келбейт. Биз бөлөк кыргыздарга окшоп сизге курал көтөрүп чыкпадык. Муну менен эмне айткыңар бар? Кыргыздар жеңилгенден кийин биз эл башкарсак дейбиз. Кыргызга хан болсок деп ойлойсуңарбы? Биздин ичибизден бирөөнү кыргызга хан кылып койсоңуз, сизге жардамыбыз гана тийбек. Экөөңөр тең хан болгуңар келеби? Келет. Андан көрө менин кошунумду чыгымга учуратпай, чоң кеминге алып өткүлө. Көрөм андан кийинки чаркыңарды. Биз сизге жан дилибиз менен кызмат кылып беребиз, хан." Ошол эле күнү Майчак менен Суксурдун жол баштоосунда чоң кеминдин башы чендеги Кайыңдынын төмөн жагындагы кыя жолдор аркылуу жай баракат түшүп келаткан калмак колду көрүп, хан Тейиш онтоп жиберди. Күн жаабай, асман кашкайып ачык эле. "Мына бул калмактарды баштап келаткандардын ичинде кыргыз бар. Чыккынчы жок болсо калмактар бул жолду таба алмак эмес." Хан Тейиш чоң кеминдин этегинде калмакка каршы дагы бир сокку уруп, жеңилип баратса кичи кеминди көздөй оош керек деп чечти. Жер тарып калды. "Айлабыз куруйт окшойт" деп коюп, эми кошунду бүт бойдон түнкү чабуулга салды. Чарчап чаалыкканына карабай, калмактар да оңой менен алдыра турган эместей. Өзгөчө калмактарга чыккынчы кыргыздар чоң жардам көрсөтүштү. Айыгышкан аламан уруш түн ортосу оогондо араң барып басылат. Калмак ноёндору кайсы жерде кандай бөрү жолдор бар экенине чейин билип алышкан. Ошентип Галданга өзгөчө кыргыздар чоң жардам берип, мага теңир айдап келген экен деп хан ичинен сүйүнүп коет. 3 күнү чыккынчы Майчак менен Суксурду Галдан өзүнө чакыртты. "Ак желек көтөрүп алып хан Тейиштин алдына барып келгиле. Согушту токтотсун. Эл журтту бөөдө жерден кырып албайлык. Менин кошунумдун чети оюла элек. Арт жакта дагы бир түмөн кол көмөккө келатат. Ачуума тийип, согушканын токтотушпаса, кыргыздардын коломтодогу күлүн көккө сапырып жиберем. Хан Тейиш алдыма келип, жеңилдим деп кечирим сураса, уулу ак кочкорго кызым боомду берем да, аны кыргызга хан кылам. Өзү эл ичинде ак сакал катары тынч жашайт.
деген сөзүн айтып, хан эки колун төбөсүнө коюп карганып жиберди. Элчиликке барасың дегенде Майчак менен Суксур так түйүлүп, ыйлагандан кайра тарткан жок. Азирети хан, алдына барарыбыз менен хан Тейиш бизди муздатып таштайт. Элчиге өлүм жок, деп Галдан кебелбеди. Өткөндө мен дагы элчи Байболотту өлтүрткөн эмесмин. Ханым, бизди бүтпөгөн ишке өлүмгө жумшап жатасыз. Силерге кошуп калмак элчилерди да жиберем. Хан Тейиштин каары жаман. Эми ал бизди чыккынчы деп эсептейт. Азирети хан, бизди жибербеңиз. Кан какшаган Майчак менен Суксурдун кебин укпастан тескери карап кеткен хан камдангыла деп буйруду. Ак куу көтөрүп келаткан элчилерди алыстан байкап турган хан Тейиштин жоокерлери алдыда баштап келаткан кыргыз экен деп кыйкырышты. Ашуу төрдү ашып, калмак кошунду чоң кеминге баштап келген да кыргыз болчу. Кыргыз баштабаса, тетигил ашууну калмактар кайдан табат эле? Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман. Өргөнү көздөй баштап келгиле, таанышып көрөлүк. Галдан Бошоктунун элчилери экенин айтып, калмактар шакылдата сүйлөп жатканда Байболот которуп кирди эле. Хан калмактарды токтотуп коюп, кыргыздарга суроо берди. Силер кимсиңер? Калмакка качан кошулдуңар эле? Биз колго түшүп калган кыргыздарданбыз. Сиздин кошунду атайын издеп келаткан бугулар элек. Атыңар ким? Менин атым Майчак, бул болсо Суксур. Калмактарга ашуу төрдү ким көрсөттү? Өлтүрөбүз деп кыстаганынан аргасыз жол көрсөттүк. Силердин жоругуңар түшүнүктүү болду. Эми калмактар сүйлөсүн. Эмнеге келдиңер? Хан Тейиш, деп жүгүндү калмак элчинин башчысы. Бизди Азирети Галдан Бошокту хан кыргыз ханы менен жарашсам, элдешсем деп жиберди. Элдештин шерти кандай? Элдештин шарты боюнча кыргыздар Ысык көлдөн тартып, Каркыра, Кеген, Илени бүт бойдон мага берсин дейт. Галдан Бошокту хан мага эмне берет экен? Анделе хан жакшы көргөн кызы Боомду сиздин уулуңуз Ак Кочкорго күйөөгө берет. Ошо бойдон Ак Кочкор кыргызга хан болот. Сиз ак сакал катары эл ичинде тынч жашайсыз. Ошентип кыргыз калмак куда сөөк болуп таттуу жашайбыз. Кыргыздар калмакка кол салбас үчүн хандын дагы бир шарты бар. Айткын, деди хан Тейиш. Эгерде хан Тейиш макул көрсө, Боом менен Ак Кочкордун тою болгончо мага ак үйлүү катары Байболот жээн менен Көгөй Кожомбердини жиберсин деп өтүндү. Ошенткенде эле кыргыз калмак тынчып калабы? Сиздин уулуңуз Ак Кочкор Боомду алса, Байболот мырза калмакка ак үйлүү болуп келсе, калмак кыргыз ичи тынчыйт да. Бекер жерден элдин канын төкпөйлүк, хан. Калмак элчи Галдан айткандай эки колун төбөсүнө коюп карганды. Андай болсо, элчим, менин шартымды Галданга айта бар. Эртең эрте экөөбүз эриөлгө чыгалык. Эгерде Галдан жеңилсе, калмактар Жунгарияга чейин чегинип кетишет. Эгерде мен жеңилсем, Галдан тарабынан коюлган шартка толук макулмун. Ысык көлдү баш кылып, Илени бүт алсын да Боомду Ак Кочкорго берсин. Байболот калмакка ак үйлүү болсо жарашат. Алды Көгөй Кожомберди баатырымды калмакка салып бербейм. Кожомберди экөөбүз тууганбыз. Ал баатыр менин жүрөгүм. Айта барабыз, деп калмактар атка мингенде хан Тейиш кол жаңсады. Эки кыргыз селейди. Хан аларга суроо берди. Калмакка жагынып оокат кылгыла деген акылды силерге ким айтты? Бугулар биз калмакка каршы кошун топтоп жатканда келбей койбодуңар беле? Хан шайлоого да катышкан жоксуңар. Деги силердин акылманыңар ким? Бугулардын жаш бийи бар, ханым. Жашабай калсын ал. Бугулар эл журтка тутка болот бекен, деп хан Тейиш кейиди да Байсейитти чакыртты. Алдаяр хан, мен даярмын. Алчы менин алмаз кылычымды колуңа. Касиеттүү кылыч мына бу шүмшүк чыккынчылардын башын кесе алат бекен? Азыр сынап көрөлүк, ханым. Майчак менен Суксур хан Тейиштин бутуна жыгылды. Жан соогак, ханым. Арам колуңарды бутума тийгизбегиле.
Байсейит кабагым кашым деп койбостон майчактын башын кыя чапты. Тоголонуп бараткан баш бир азга чейин «Убалым жетсин, Байсейит» деп сүйлөп барып тынчыды. Байсейит шилтеген алмаз кылыч суксурдун мойнун кыйып түштү да томолонгон жумур баш «Жансоога, Жансоога» деп барып, бакырайган көзү асманды тиктеген бойдон туруп калды. Далай күндөн бери көптөгөн жоро жолдошторунан ажыраган жоопкерлердин эч кимиси эки чыккынчыга боор ооруган жок. Ал акчыны вазир өлгөндөн кийин кошун башылыкка өзүнүн эки уулу Ак Кочкор менен Каңкыга кошуп Байболот Баатырды дайындады да, Сузак жактан келген тейиттердин жарымы кырылганы менен алардын башчылары Семетей, Чөбөтөй жана Карагулдардын кыргызга чоң дем бергенине ыраазы болуп, тейиттерди бүт бойдон буктурмага койду. Эр табылды баш болгон 500 колдун изин билгизбей катып таштады. Алар хандын өзүнө гана тийиштүү көмөкчү кошун болчу. Жоокер башчыларын чогултуп алып кеңеш курду да, «Дагы айтам, менин өлгөнүмө көзүңөр жеткенде гана туш-тушка таруудай чачырап тарап кеткиле. Кыргыз тукум курут болуп калбасын, кыраандарым. Мен көзүм тирүү турганда колго түшпөйм, өлүгүмдү душманга таштабагыла» деп керез айткан хан Тейиш бир аз чырметип алгыла дегендей баатырларын таратты. Галдан бошокту хандан элчи келген жок. Демек 2-3 күндүн ичинде айыгышкан согушта кыргыз кошуну күмжан болоорун алдын ала сезгендей, берметтей мөлтүрөгөн ала тоону, жап-жашыл болгон карагай черди сыдыра караган хан алар менен коштошуп жаткандай өзүнчө дымыйт. Негедир ал өлүмдөн коркподу. Кыргыз тукуму таптакыр эле үзүлүп калбас деп өзүн сооротот. Калмактар кыргыз жерин басып алган соң кандай заман болоорун ойлогусу келбейт. Калмактарга каршы жалпы аламанга чыгуудан качып, кошунду туш тарапка катып, майда топторго бөлүп салган. Ар бир топ кайсы жерден чыгып кантип урушаарын так билет. 3 күнгө туруштук бере алар бекенбиз. Же эртең эле тыптыйпыл болобузбу дегендей тамак ичкенге табити тарткан жок. Жыла басып дарымчы качы кирип келгенде сүйүнүп кетти да, «Түнү бою калмактардын үстүнө мөндүр жаадыргын» деп айтып, санаасы алып учкан хан 2 уулун чакыртты. Ак Кочкор менен Каңкы алдында турушат. Кебелип коюшпаган шер жигиттер бейкам. Ичинен кубанды хан: «Кандай кылабыз? Кошунду алып чыгып кетсекчи?» «Качып кайда барабыз, ханым? Чүйдүн коюн колтугу менен буйгаларына мал жандыктар менен кошо катын балдар жана карылар катылган. Чүйдү таштаганда эле аялдарды олжолоп алышып, бала бакыраны кырып салышат. Же алыс жакка алып барышып сатып жиберишет. Өлсөк да бул жерден жылбайлыкпы? Ханым, керт башыбызды ала качканча өлгөнүбүз артык. Жоо колунан өлсөк артыбызга наалат калбайт. Мен силерге ыраазымын. Тагдырдын башка салганын көрөлүк. Сасык калмактарга каршы жакшы эле салгылаштык. Кыргыз деген ким экенин тааныттык аларга. Кайраттан жанбайлык, балдарым. Ата, биз кармашып жатып, кайышып жан беребиз. Кыргыз атанын кусуруна сөз тийгизген жокпуз. Туубуз али колдон чыга элек. Кыязы эртеңки кармаш оор болчудай. Не болсо да коштошуп калалык, балдарым. Кыргызга жан короз деген ураан калтырдым. Денеси темирдей чыңалып, хан Тейиштин кайраты ашып ташып турган. Таң үрөң бараң салганда калчылдап үшүгөн калмактар өйүздөн чыгышып, кеминдин суусун кечип өтө башташкан эле. Мына ошол кезде туш-туштан кыргыздар керней сурнай тартышып, жоокерлердин кайраты жанып дегендей ар кайсы жерден жаа тартылып, мылтык атылып, жуңгарлардын төмөн жагындагы карагай чердин арасынан тейиттер менен базыстар ат койду. Калмактар аларды курчамакчы болуп жапырт аламан койгондо, Семетей менен Чөбөтөй толгогула, кыргыла деп эки жоо өлөр тирилерин билбей аралаша түшүштү. Ошо бойдон жалындаган базыстар, тейиттер,
жоону мойсоп жатканда күнгөй беттеги согуш да токтобой, калмактар канчалык каршылык көрсөтүшкөнү менен түндө кыргыздарга көмөк келсе керек деп деми сууй артка чегине башташты. Түш ченде ат которуп минишкен кыргыздар курут соруп чабуулду эч токтотушкан жок. Колунун көбүнөн айрылган Семетей менен Чөбөтөй ирин кирген кезде гана кеминдин суусун кечип өтүшүп, күнгөй бетиндеги кыргыздарга кошулду. Бу сапар хан Тейиш эр табылды баш болгон көмөкчү колун урушка салган жок. Эртеңки согуш мындан да оор болорун жүрөгү сезип, керээли кечке кароол дөбөдө майдандан көзүн албайт. Калмактар аябагандай чыгымга учураса да, алар колунун көптүгүнө салып, эч майтарылбай, жанын сабап согушуп жатты. Галдан хан эртеңки чечүүчү майданга сары майдай сактап турган 5000 чакты көмөкчү кошунун кое бермек болду. Кыргыз жоокерлеринин саны такыр эле азайып, алсырап калганын сезген хан Тейиш түнү бою калган каткан кошунун жыйып, кичи кеминге чегинди. Туу башы Талкан бийди кемин суусу менен чүй суусунун кошулган жерине коюп, өзү Төрткүлдүн үстүнө чыгып, айланасына көз салат. Көк ирим тартып, чүй суусунун төмөн жагы терең эле. Эгер кокус калмактар курчоого алып, колго түшүрмөкчү болсо, көк ирим сууга кирип кетүү жагын көздөгөн. Кыязы эртеңки майдан кыргыздын тагдырын чечет деп ойлоп, Байсейитке бек айтты. Сен менин жанымдан алыс чыкпагын. Кошун кырылып бүтсө, Галданга каршы жеке өзүм чыгамын. Тирүүлөй колго түшмөй жок. Таң эртең менен Керней Сурнай тартылып, калмактар биринчилерден болуп аламан койду. Кыйкырык ызы чуу асман бетин тундуруп, кишенеп жыгылган аттар менен жарадар болуп, эси уугондор андан көп. Кыргыз калмак аралашып калган будуң чаңдан бирин-бири тааный турган эмес. Байболоттун тобу калмактарды сууну көздөй сүрүп келатат. 300дөй колу калган Семетей менен Чөбөтөйдү калмактар курчоого алып кырып жатканда, аларды көздөй ак кочкор ат койду. Ал канчалык калмактарды мойсоп, кылчылдатып жибергенине карабай, бу эки баатырды аман ажыратып кала албады. Эми калмактар хандын уулу ак кочкорду тааный коюп, бар күчүн ага жумшады. Ак кочкордун 500 колу бар эле. Ал калмак селге моюн бербей, четинен аларды мойсоп жүрөт. Кыргыз кошунунан обочолонуп бөлүнүп калган Байболотко хан Тейиш 300 атчан кошун берип, дарыяны көздөй чегинсин, колго түшүп калат, деп Кожомберди баатырды чаптырган эле. Айткандай эле Байболот суу жээгиндеги тууну көздөй ыктап, бирок согушту токтоткон жок. Ошо бойдон чамасы кеткен кыргыздар бир кезде «Манас, манас!» деп ураан чакырса, дагы бир жерде «Жаңгороз, жаңгороз!» деген ураан токтобой, кайсы жерде ким менен ким салгылашып жатканын ажыратуу да кыйын эле. Талаадагы көк чөптүн боору эзилип, бозоргон чаң эч нерсе көрсөтө турган эмес. Төрткүлдүн үстүнө чыгып караган хан Тейиш кыргыздар алсырап калганын сезди. Бирок согушту токтотпой жатканына караганда, кыргыздардын колу али түгөнө элек деп түшүнгөн Галдан жапырыкка улам көмөкчү колун кое берет. Согушка алыстан көз салган Галдандын көзү Байболот баатырдан өтөт. Анын ар бир урган айбалтасы, чапкан кылычы сая кете турган эмес. Байболот менен Кожомберди баатырдын эрдигине кызыккан калмак ханы аларды өлтүрбөй эптеп тирүү кармагыла деп буйруган. Калмактардын эки капталын мойсогон ак кочкор менен каңкы колу түгөнүп, өздөрү да алсырап калган болчу. Көп калмак тейиттерди өрттөй каптап кетти да, алардын ичине 50 чакты атчан чүй суусун кече качып кутулуп, Семетей, Чөбөтөй менен Карагул баатырлар да майдандан аман чыкпай, сөөктөрү аттын туягына эзилип талаада калды. Тейиттер бүт кырылды. Тейиттер күмжан болду деген кабар келгенде хан Тейиш кебелбей, ак кочкор менен каңкы тирүү, Байболот менен Кожомберди дагы тирүү, биз али жеңиле элекпиз деп кебелген жок.
Бешимченде хан Тейишке кабар келди. Ак кочкор душмандын колунан өлдү. Кыргыз жоокерлери азайып баратат. Кыл чайнаган хан Тейиш: ак кочкор өлсө канкым бар, деп кылычын колуна алып согушка камына баштады эле. Канкы да согушта каза болду, деп чабарман кыйкырды. Ак кочкор өлсө канкым бар, канкы каза болсо хан Тейиш деген даңкым бар, деп ачуу кыйкырды. Эр табылды менен Байсейит баштаган 1000 кол калмактардын кошунуна чагылгандай тийишти. Кыргыздардын акыркы кулу майданга кирди. Торогула, курчагыла, деп кыйкырган галдан бошокту хан жан сакчыларынын курчоосунан чыкпай жан айласы кылууда. Бир кезде эки жак будуң чаң було аралаша түштү да башынан чопкуту ыргып кеткен хан Тейиш: «Эй, ит калмак, чык бери, жекеге чык!» деп айкырып коюп, галданга жетип барып, аны кылычтап калууга үлгүрдү. Калмактар өз ханына кыргыздарды жеткирген жок. Байболот менен Кожомберди жана эр табылды баатырлар жиреп баратышат. Кыргыз баатырлары өзүнө кол салат деп ойлогондо эмес хан. Көз ачып жумгандын ортосундагы согуш аз жерден өзүн мерт кылып коеруна көзү жеткен галдан бошокту чоң кеминди беттеп чегинүүдө. Ушул кезде хан Тейиш дагы катуу жарадар болгондуктан эр табылды калмактарды ханга жеткирбей согушуп жатканда Байсейит ханды чүй суусунун четиндеги туу туткандарды көздөй алып жөнөштү. Ошо кезде хан Тейиштин атына ок тийип жыгылды да Кулжыгач бийдин баатыр улу Итемген анын өзүнүн кара аргымагына так көтөрө мингизе койгондо жылаңбаш калган хан көз ачылгандай тегерегиндеги калмактарды мойсой баштаган. Байболот менен Кожомберди ханды колго түшүрбөөнүн аракети менен дарыя четине жакындап калганда эр табылды калмактардын жолун тосууга үлгүрдү. «Мен али тирүүмүн. Эй, Итхан, кана жекеге чык!» деп коюп, алы кеткен хан Тейиш туу туткандарга кирип келди. «Тирүү кармагыла!» деп коюп, галдан бошокту өзү чабуул койгондордун арасына жакындагысы келбейт. Эр табылдынын акыркы кошуну дегеле ханга жакын калмактарды жолоткон жок. Жан талашкан Байсейит хан менен талканды баш кылып, көк кирим дарыянын шарын көздөй түрттү да өзү алардын артынан секирди. Аттардын кулагы гана чыгып, хан менен талкан бий баш болгон чакан кошунду улам колтуктап алган суучул жансакчылар дарыянын шары менен кошо төмөн көздөй агып кетишти. Дарыянын боюнда согушуп жаткан Байболот, Кожомберди жана Итемген мырзалар калмактарды суу жээгине жеткирбей дагы эле кылычташып жүрдү. Алмаз кылычты Байсейит мырза колунан түшүрбөй, хан менен талкан бийди көз жаздымынан калтырган жок. Байболот менен Көгөй Кожомбердини улам көрсөтүп, өлтүрбөй, тирүү кармагыла деп галдан бошокту кыйкырып коет. Бул жолу Байболотту тирүү сактап калуу мүмкүн эместигин түшүнгөн эр табылды аман калган 50 атчан катагандар менен чогуу көк киримге бой ташташты да аркы үйүзгө кечип чыгып кетишти. Иңир кирип калган кез эле. Байкаса Байболот менен Кожомберди 100дөн ашык калмактарга моюн бербей жөө кармашып жатат. 100 калмак кыргыздын 2 баатырын жыга албай жатканына таң калган эр табылды Байболоттун дөөдөй күчтүү экенине ишенгиси келбей карап туруп, ошо бойдон шамшы капчыгайын көздөй чаап жөнөдү. Баятан бери өзүнө келип катылган көп калмакты четинен көтөрүп чаап, эч жыгылбай жаткан Байболот атасы талкан бий баш болгондор хан Тейиш менен кошо чүй суусунун шарын кечип өтүшүп, иңирге сиңип кеткенин көргөндө чындап сүйүндү. Бир маалда анын мойнуна кыл чылбыр салып жыккан калмактар анын колу бутун таңып, атка бөктөрүп коюшканда гана эсине келгендей: «Эч жериме кылыч тийбептир. Бир жеримде да жарат жокко» дегендей башы каңгырап, эч нерсе ойлогусу келген жок.
Баятан бери жол жүрүп келген ат жандар эки жагынан көздөрүн алышпай, араң жан хан тейишти аттан көтөрүп алышып жерге коюшканда баары жылас болду деп ал ыйламсырады. Куда кааласа сизди дарынын күчү менен сакайтып алам. Адам болуп кетесиз, ханым, дарымчы качы жооп котту. Я, дарымчым, мени сакайтып алып калмактарга сатасыңбы? Кошунунан айрылып, жалгыз калган хандын наркы сокур тыйынга арзыйбы? Баары жылас болду, деп хан ыйламсырады. Ханым, тобо кылалык, биз калмактарга жөн эле жеңилип берген жокпуз, деп Талкан бий кайрат кылат. Бул согушта кыргыздар ким экенин душманга таанытты. Талкан бийдин сөзүнөн улам хан тейиш кубаттана түштү. Бир аздан кийин мен тиги дүйнөгө аттанам. Көрдүңөр го, мен кур жерден коркуп кыргыздардын намысын түшүргөн жокмун. Мен өлгөндөн кийин арбагым көтөрүлөт. Уулдарым ак кочкор менен каңкы дагы мени менен кошо бейишке чыгат. Алардын көрсөткөн эрдигине мен өзүм суктандым. Байболот менен Кожомберди аман калды бекен? Эгер өлүп калышса, алар менен тиги дүйнөдө жолугабыз. Талкан аба, дагы да болсо эл журтка өзүң баш көз бол. Менин чиедей неберелерим жаш калды. Ошолорго көз салып, чоң атаң хан тейиш эле деп айта жүр. Багыш деген бир уч эл, акыры жүрүп тукумулап кетер аба. Биз калмактарга оңой олтоң эле жеңилип берген жокпуз. Нечен түмөн калмактарды кырдык. Ошол оңойбу? Көрдүңөр го, душмандан качып, корккон бир дагы кыргыз болгон жок. Кыргыздын кусуру мындан кийин өчпөйт. Биздин ысымыбызды комузчулар күүгө салып ыйлашат. Биздин атыбызды жомоктоп айтып ырга кошот. Биз теңир алдында жүзүбүз жарык баратабыз. Ошол кезде туш жактан кошкурган ат табышы чыкты да жакындап келаткан караан көрүндү. Биз өзбүз, деп зоңкулдап кыйкырып коюшат. Келаткандар калмактардан качып чыккан эр табылды экен. Анын үнүн укканда хан тейиш сүйүнүп кетти. Кырааным, аман калдыңбы? Сага эр табылды деген ат ылайык. Баштап келген кошундун ичинен 50 атчан аман калдык. Шамшыны ашырып, нарынга түшүп кетейин деген элем. Сизди аман барбы деп коштошкону келдим. О, кырааным, деп эңкейе калган эр табылдынын бетинен өптү да. Мен сага эки дүйнөдө ыраазымын. Ушул түндөн калбай шамшы ашып, нарынга түшүп кет. Сен турганда мындан ары Теңир тоонун койнуна калмак кире албайт. Эл журтка менден салам айт. Шейит кеткендерди эстеп жүрүшсүн. Айткан керезиңизди эстен чыгарбайм, деп эр табылды эңкейе калып хан тейишти өптү. Эми анын бул жерде аярлай турган иши жок эле. Баятан бери жанында отурган Итемген менен Улак Баатырды карады хан. Силер дагы ушул түндөн калбай Жумгал менен Ак талаага түшүп кеткиле да эр табылдыга көмөктөшүп Теңир тоого калмак жолотпогула. Силер аман турганда Анжиян аксыга калмактар жолой албайт. Итемген экөөбүз аттаналык, уруксат бер, деди Улак Баатыр. Кетпей токтой тургула, хан тейиш өтүндү. Алакчындын сөөгү кайда? Табылды кырааным, сен билесиңби? Өзүнүн керези боюнча кечээ эле анын сөөгүн таласка жөнөтүп жибердим. Манастын күмбөзүнүн жанында жатайын деп сураган эле. Жакшы кылыпсың, дегендей ооз учун араң кыбыратты. Сыягы анын алы кете баштаган болчу. Жөөлүп баштагансыган хан тейиш Талкан бийден сурады. Сизде бир уул боло турган эле, чачкандан туулган. Аны эмне кылат дегендей Талкан бий бүшүркөдү. Коңурбайды айтасызбы? Жок, анын атын унутуп жатам. Кошойбу, ханым? Ооба, анын аты Кошой, деп коюп хан Байсейитке карады. Сенде дагы бир уул боло турган эле. Кудайга шүгүр, хан, менин уулдарым көп эле бар. Жок, сенде бир уул бар. Талкандын кызы Токтокандан. Солтонойду айтасызбы? Солтоной менен Кошой жөнүндө кечээ экөөбүз сөз кылганбыз, ханым. Алмаз кылычты Солтонойго бер деп айткансыз. Аппали, эсиңде бар экен, хан жылмайды. Талкан бий, ошол эки баланы жакшылап асырап багыңыз. Айтканыңыз эки болбойт,
деди Талкан бей көңүл улап. Мен сизге чынын айтып жатам. 2 ул чоңойгондо кыргызды эркиндикке чыгарып, калмактарды жерибизден кууп чыгат. Айтканыңыз 2 болбойт, ханым. Мени жөөлүп жатат деп ойлобо. Антип ойлогон жокмун, хан, деди Талкан бей. Алмаз кылычты сол тонойго бер, деп хан көз жумду. Мен өлгөндөн кийин сөөгүмдү Берик тоонун чокусуна алып барып койгула, деген хандын кереесин Байсейит жарыя кылды. Эч кимдин көзүнөн жаш чыккан жок. Айткандай эле ай отуруп чыгып калгандыктан Талкан менен Байсейит баш болгон жоро жолдоштору түнү менен көтөрүп отурушуп, хандын сөөгүн Берик тоонун кыл чокусундагы кара асканын түбүнө коюшкан имиш. Ошол кара асканын түбүндө ботонун көзүндөй мөлтүрөгөн булак бар экен. Сызылып агып жаткан тунук булактан мокуму канайы чечип төмөн түшкөнү жатканда кара асканын чокусуна тукумдай булут түнөп, ошол замат Чүй өзөнүнө нөшөрлөп жамгыр куя баштаптыр. Ошондон кийин Берик тоонун үстүнө томуктай булут түнөй калса эле Сары өзөнгө жамгыр куюп кирет да, бул өзү хан Тейиштин көз жашы деп эл журт айын кыла берет. Ал жолку кыргындан кийин кыргыздар хан Тейиш жана ак кочкор Каңкы деген арман күү чыгарышкан дешет. Күүнү угуп отурган кыргыз баласы хан Тейишти баш кылып, анын уулдары ак кочкор Каңкыны эстеп ыйлап, алардын эрдигин жомоктоп айта беришчү. Ошол калмак кыргыз кыргыны жөнүндө далай арман ырлар менен кошоктор чыгарылып, эли жерин коргогон баатырлардын эрдиктери элдин эсинен кетпей, ал гана тургай Семетей менен Чөбөтөй жана Карагул баатырлар жөнүндө мындай кошок айтылат деп Бишкек туу жыгар күңгүрөндү. Чоң тору ат минген Чоботой ботом, чоюлган кыраан Семетей ботом, чын жолборсум Карагул ботом, чырактай жанган бектерим ботом. Чоң кемин башы чоң шибер, чоюлуп жаткан Чоботой ботом, кең чүйдүн башы кең шибер, керилип жаткан Карагул ботом. Кар кылдап каздар көл сактайт, кара ылаачын чөл сактайт, карып калган энекең кабыланым качан келет деп, карай жол сактайт. Куу ылаачын жол сактайт, куурап калган энекең кулунум качан келет деп, күндө 3 убак жол сактайт. Карып калган бээден кайгуулга минер ат туулбас, карыганда энекең Карагулдай эр туубас. Токтолгон тугур бээден тоорулга минер ат туулбас, 90го чыккан энекең Чоботой менен Семетей 2 арыстандай эр туубас. Эсилимден айрылып, эстен тандым мен куу баш.